Саламатсыздарбы? Бул Гел тамактаналы түрмөгү бүгүн биз бардыгыбызга маалым болгондой Япон элдеринин тез татымы жана ошондой эле негизги тамагы катарында суши жана роллдор тууралуу сүйлөшөбүз. Дал ушул суши роллдор кандай жасалат жана кандай жасоо эрежелери бар, биргеликте көрөлү. Саламатсызбы, Кадыралы мырза? Бүгүн сиздерге келип калдык. Биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы абдан кызык болуп атат болуш керек. Негизи эле суши жасоонун эрежелери менен жана канча сушинин түрлөрү бар болот. Ошол деги эле Япон элинин суши тамагы жөнүндө кыскача айтып бере аласызбы? Кош келиңиздер. Бизде сушинин 100дөн ашык түрү бар. Ошондой эле бизден азыр силерге 3 түрүн көрсөтүп берейин. Запеченный, холодный, анан горячий болуп. Мир сушиде ошондой болуп бөлүнөт. Силерге азыр жазалыш үчүн лосось, икра массага, огурцы, сырлар кетет. Мен силерге көрсөтүп берейин ошолорду. Алгач күрүчтү алабыз. Нори, морской водоросли. Ошону жазап берейин азыр. Мен азыр Филадельфия деген түрүн жазап берейин. Бул бир сушини жасаш үчүн 1,5 минутта убакыт жетет. Бул сушини жасалыш үчүн биринчи сыр, анан огурчу салабыз. Бул уже биринчи түрүн жасалып бүтүп атат. Сушини үй шартында да жаза болот. Ал үчүн атайын соустарды алыш керек, жасаш керек. Булга биз балык лосось деген түрүн жабабыз, балыкты. Үй шартында жасаса, бул көп деле убакытты талап кылбайт. Бир сушини жасаш үчүн 1,5 минутталык убакыт жетет. Биздин биринчи сушибиз даяр. Эми силерге мен запеченный деп коет, ошону жазап берейин. Алтын бизге сыр, балык лосось жареный, листья салата кетет. Суши менен уже 5 жыл болуп калды иштегениме. Атайын Москвага барып жүргөнүм келгем. Бул балык лосось жареный, атайын соус менен курулат бул балык. Пекинка кетет. Ошондой эле биздин Instagram баракчабызга жазылсаңар болот. Мир суши, бардык продукциялар жаңы биз ачылдык. Суши бул негизи пайдалуу тамактарга кирет. Бардыгы море продукталары менен жасалат. Деңиз жандыктары менен. Деңиз жандыктары эс тутумдарга, ден соолукка пайдалуу. Экинчиси, азыр мен силерге 3-чү түрүн көрсөтүп берейин. Бул жареный кетет. Ал үчүн бизге биринчи сыр кетет, лосось, ошондой эле массага, лук зеленый кетет. Икра массага, лук зеленый. Эч кандай туз кошулбайбы бул жерге? Бул жерде бардык суши ристе сушиза деген соус бар. Туз, сахар, күрүчтү бири-бирине жабыштырып берип турган атайын соус жасалат. Ошо күрүч болсо атайын рисоварка бар, бүтүн бышырыш үчүн. Ичинде бардыгы жасалып, соус аралаштырса уже даяр күрүчтө бардыгысы болот. Эми бул сушибизди кляр деп коебуз. Кляр панировка кылып жарт этебиз. Көрсөтүп берейин ошону. Жарт этиш үчүн бул жерде мука темпурная дейт. Ошол атайын жасалган сухари панировка. Булга биринчи коройбуз. Анан сухарикке салып, бир аз өзүнүн формасын келтирип алабыз бул жака.
Ошол эле даяр болгон сушибизди бул жакка салып жарт этебиз. Өзүнүн түсүн көрсөтөт, качан даяр болгондо залачка светке чыгат. Уже жареныйыбыз даяр. Эми запеченный түрүн көрсөтүп берейин сиздерге. Атайын биздин даярдалган соус бар. Ошол менен башына соустарды коюп үстүнө соус үйкөлгөн даяр роллубузду буну эми саламандарга салабыз, запекать этебиз. Буну атайын фольга менен салабыз. Күрүчтүн түбү катып калбаш үчүн. Атайын бул сушини атайын запекать этип берүүчү атайын шайман. Мындайга салып 1 минутадай күтөбүз. Азыр даярдалат. Даяр болгон запеченный сушибизге атайын даярдалган соусту салабыз бизде. Биринчи сушибиз даяр, экинчисин кесейин. Буну ар бир кескен сайын бычакты тазалап сүртүп турабыз. Экинчибиз даяр. Эми жареный роллубузду кесип коелу. Бул даярдалган соус менен башына сүйкөп коебуз. Мына биздин сушибиз даяр. Урматтуу достор, сушинин 3 түрүн жасаш үчүн бизге 10 минутага жетпеген убакыт кетти. Биздин сушилерди даамдагыңар келсе, Мир сушиге келгиле, тамагыңар дамдуу болсун. Көрүшкөнчө.